Бекназаров, Келдибеков жана Дүйшөбаев Атамбаевди сотко берди. Доогерлердин арызы Свердлов райондук сотуна келип түшкөн. Айсынбек Бекназаров, Ахматбек Келдибеков жана Кеңешбек Дүйшөбаев экс-президент Алмазбек Атамбаев менен Апрель телеканалынын директору Дмитрий Ложниковду сотко берди. Бул маалыматты КСДПнын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева тастыктады. Ага ылайык арыз Свердлов райондук сотуна жиберилген. Азырынча Алмазбек Атамбаевдин атына арыз келип түшө элек. Сотко бергендери тууралуу Апрель телеканалынын башкы директору Дмитрий Ложниковдун атына келген билдирүүдөн маалым болду, деди Жолдубаева. Мурдагы аткаминерлер экс-президенттин Апрель телеканалына берген маегинен улам сотко кайрылып, 18 миллион сом өндүрүүнү көздөшүүдө. Доогерлердин ар бири 3 миллион сомдон талап кылууда.